Урматтуу курултайдын делегаттары, адаттагыдай эле мен сиздердин ар бириңиздерди 150 кишинин эмне деп сүйлөгөндөрүнүн баарын жазып алдым. Албетте сөзмө сөз үтүр точкасына чейин эмес, ток этер жерин жаздым. Мындан сырткары стенограмма иштеп турду. Алар үтүр точкасына чейин ар бириңиздердин сөзүңүздөрдү жазып, анан электрондук вариантын мага берет. Мен экөөнү тең кошуп туруп, өзүм жазганды кошуп, анан кийин беркил ар бир үтүр точкасына чейин жазылган стенограмманын аламындагы биздин өзүбүздүн өкмөттүн мүчөлөрүнө, губернаторлорго, акимдерге, айыл өкмөттөргө чейин электрондук почта аркылуу мен бүгүн кечинде жөнөтүп коем. Анан ар бири өзүнө тиешелүү маселелерди эртеңден баштап иштеп башташат. Кийинки курултай келген кезге чейин ошол иштерди аткарганга аракет кылабыз. Албетте 100% аткарып ийебиз деп айта албайбыз. Бир 70-80%ын аткарабыз. Аткарылбачулар да болот. То есть келерки жылы эмес, аркы жылы аткаруучулар болот, 28-жылы аткаруучулар болот дегендей, андай маны туура түшүнөсүздөр. Анан эми азыр орчундуу бир эми көпчүлүгүнүкү баягы окшош болду. Мектеп, суу, анан кийин спорт комплекс, бала бакча деген сыяктуулар эле. Аларды эми жалпылап айталы, анын баары салынып келатат, алардын баары болот. Анан эми орчундуу делгендерин өзүнчө жазып койдум, эми четинен кыскача бир жарым сааттын ичинде жооп берип коеюн. Усупов Кажыбек, мигранттар квотасы Россиядан келген экен, чет жерде жүргөндөр депутат боло албайт деген мыйзамды жокко чыгарып бергиле деп атат. Муну эми депутаттарга тапшырма берели, сураналы да, эми тапшырма бере албайбыз го, бирок сураналы. Туура көрөбүз, мен деле туура көрөм. Баягы муну мыйзамдарды оңдош керек, мыйзамдарды жазып, анан чет жерде жүргөндөргө балким квота берип, бирден экиден депутат келсе болот дегендей кылабызбы, балким аны көрүшүбүз керек. Турдиева Бакыткан Жанышевна, Базар Коргон районунда 2022-жылы жер мунапысы менен салынган үйлөр бузулуп жатат деп атасыңар. Мен бийликке келгенде дароо эле баарын ревизия кылып чыгып, тапшырма берип, анан баягы эсиңиздерде болсо 2005-жылы революция болгондон кийин баары жер басып албады беле келип. Ушу чүйдөн, Оштун тегереги, эң негизгиси ушу чүй менен Ошта проблема. Бишкектин тегереги менен ошо Ошто болчу. Анан ошол 2005-жылы жер басып алып салып алган үйлөргө биз мунапыс кылып бергенбиз. Бирок бош жаткан жерлерге салбагыла, тийбегиле дегенбиз. Тилекке каршы биздин өзүбүздүн бийликтегилерди аралашып, баягы гектарчык деп коет экен, 50 гектар, 100 гектар жерлерди ушундай мафия кылып туруп, мына кече күнү чүйдүн зам губернатору камалды, билесиңер, кабарыңар бар болсо керек. Андан берки акимдер, зам акимдер, ошо жер менен аралашкандардын бардыгы камакта азыр. Алар ошол бош жаткан жерлерди да ошол шылтоо менен 2005-жылы эле салып алгам деп айтасың деп фундамент куйдуруп, стенасын, үйүн төбөсүн жаап ийгендер бар да мына. Акча алганда, акча алып туруп ошо тиги алдаган, мындайча айтканда алдамчылык кылышкан, алардын баары камакта азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Бул боюнча комиссия түзүлгөн, баш прокурордун замы, орун басары, башчысы, администрациядан, акимчиликтерден, облустардан турган комиссиялар түзүлүп, азыр иш алып барып атат. Бүтүп алып келет, анан жыйынтык чыгарабыз. Бош жаткан жерлерди антип мурда эле салып алгам деп фундамент куя коюп, стена кыла коюп, крышасын жаба койгон токтотуңуздар. 100дөгөн, 50 гектар, 100дөгөн, 200дөгөн гектар жерлерди, айдоо жерлерди ошентип үй салып ала коебуз деп атат да. Мен дайыма айтып жүрөм, азыр мындай капталга эмес, бийиктикке кетели деп. Элибиз өсүп баратат жыл сайын, жерибиз тарып баратат. Анан тамак аш деген керек да баарыбызга мисалы. Өзүбүз камсыз кыла албайбыз буудай менен мисалы. Биз 9 тамактын түрү болсо тамак аштын, азыр 6 менен өзүбүз камсыздап калдык. 9-ону тең өзүбүз камсыздасак гана эле, бирок ошого жете албайбыз да. Жер барган сайын, эми жер кеңейбейт да, жер наоборот тарыйт эл өскөн сайын. Мына кошуна Өзбекстанды алалы, жылына 1 миллион бала төрөлөт аларда. Бизде бир 150-нин тегереги болсо, аларда 1 миллион төрөлүп атат. Ошон үчүн жерди сактайлы, наоборот элдер өзүңөр ошол жер басып алып салып аткандарды токтоткула. Токтот эми деп. Анан түшүнөм, мен туура эле түшүнүп атам. Анткени илгертен бери ошол жер бөлүп берген эмес, үй салганга бала чак өсүп атат дегендей. Эми чыдап турсаңыздар, мына ГИК аркылуу бардыгын салып атпайбызбы?
жетебиз, айылдарга чейин жетебиз. Az дагы сөзүмдү айтам ылдый жакта ошо ГИКтин маселесине келгенде. Так. Турдалиев Анарбек Апышевич Актала район дейт. Нарын Баятов жолун көзөмөлгө алып берсеңиз дейт. Салынып атат, бүтөт ал. Баятов Коштоо жолу бузулуп кетти дейт. Темир жол курулуп жатат. Жолубуздун баарын талкалап атат дейт тиги машиналар деп. Эми чыдап койгула. Көп болсо бир 4 жыл, 5 жыл чыдасаңар, эмне ал жүк ташыган машиналардын асман менен жүрүш керекпи? Ал талкаланган жолдун баарын кайра асфальттап коебуз. Зато бул темир жол түбөлүккө Кыргызстанга керек ай. Түбөлүк биз ушу транзиттик өлкөгө айланып, ал жерден кумтөрдөй эле пайда берет. Бир 500 миллион тегерегинде таза киреше ар бери өткөн поезддардан жүктөн эле алсак болот. Андан башка ошол жолдун жээгинде жашаган айылдар, райондор өнүгөт. Эми ошол бир айылдын жолу бузулуп атат, чаңдап атабыз, анан минтип атабыз дебей эми кичине чыдап тургула да. Бул түбөлүктүк иш да, бул түбөлүктүк иш. Ошон үчүн чыдап койгула кичине. Таалайбек уулу Айбек Ош шаары этникалык 1,5 миллион кыргыздарды тентитип жибердик дейт. Неме кылат? Бул боюнча тентитип жиберген жокпуз. Эми илгертен бери эле мурда, баягы илгеркиден бери жашап аткандар бар. Кытайда 200 миң кыргызыбыз бар, Өзбекстанда, Тажикстанда, Афганистанда дегендей, Түркияда дегендей. Бул боюнча бизде кайрылман деген мыйзам бар. 2007 жылдан бери иштеп келатат, 2008 жылдан бери. Ал мыйзам ошо 2007 жылы октябрь айларында мен жазып өткөрдүм эле, өткөрүп коюп, анан бизди таратып ийген, биз кеткенбиз. Ал 2008-дин башынан баштап иштеп келатат. Ошол мыйзам менен 100 миң деген кыргыздар келип атат. Ал мыйзам менен жол ачык. Кайсы өлкөдөн болбосо келсе, бүгүн биз кабыл алганга милдеттүүбүз, мыйзам жол берет ага. 1 жыл кайрылман паспортун беребиз, 1 жылдан кийин биздин граждандык паспортту алып эле жашап аткандар бар бул жерде. Келе берсин, пожалуйста, келе берсин. Сүйүнбаев Мариф Араван району, Мариф. Так, суу сактагыч салып берсеңиздер, БСР БДРлар дейт. Бул жерде мынакей Бакыт Эргешевич отурат, вице премьер-министр. 2 жыл, 3 жылдан бери берилген тапшырма бар. Азыр республика боюнча 106 БСР БДРлар курулуп атат. Биз бардык мындай географиялык эмесин картаны алып туруп, кайсыл жерге керек, кайсыл жерге салсак болот. Ошонун бардыгын пландаганбыз. Азыр канча бүтүп калды болжол менен? Я. 15, я? 11 бүттү. 11-ин бүтүрдүк, 10 жасап атабыз. Калганынын бардыгын эми мунун баарын 1 жылда бүтүрүп ала албайт экенбиз. Бир 4-5 жылда бүтүрүп, суу проблемасы деген болбойт, суга суу проблемасы. 106 БСР БДРларды куруп атабыз мына. Мурда бир да БСР БДР курулган эмес, илгерки союздуку менен эле келатканбыз. Азыр 11 бүттү, дагы 10 кетип атат курулуштар. Калганын да куруп бүтөбүз. Буга дагы убакыт керек. Так, Рахманбердиев Байыш Абдилатипович, Лейлек району спорт аренасы алып берсеңиз, шаарларга миллиардтарды бөлдүңүз, Лейлekке 2 миллиард бериңизчи дейт. Эми биз областтардын борборлоруна, чоң шаарлардан баштадык да эми. Анан эми кичинекей шаарларга да жетебиз. Ага да убакыт керек. Бир аз убакыт керек ага дагы. Бирок беребиз. Балким быйыл беребиз, жылдын аягына чейин. Балким эмдиги жылга чейин. Эми биздин чама-чаркыбызды өкмөттүн карайлы. Ошого жараша. Ошондой майда шаарлар көп да. Бизде 35 шаар бар, 33 шаар, анан 2 чоң шаар Бишкек. Беребиз, аларга да жетебиз. Райондун борборлоруна чейин жетебиз. Асфальттайбыз, чырактарын коебуз, тротуарларын жасайбыз. Алардын баарына жетебиз. Так. Осокеева Аида Сайырбековна, Бишкек шаары канализация проблема дейт. Канализация боюнча проблема илгертен бери келген. Бая союз мезгилинен берки канализация, анан кийин очистной сооружение деп коебузго, суу, саркынды сууларды тазалаган Бишкектин ылдый жагында. Вообще тазалабай калган. Жанынан аэропортко ары бери өткөндө машиненин терезесинен ичинен диге жит берип туруп калган. 56 миллион долларга биз аны азыр жаңылап атабыз. Мэр качан бүтүп калабыз? Качан ишке беребиз? Декабрь. Мына кийинки жылдын аягына чейин бүтөбүз, и ал жак жыт чыкпай калат. Канализациялардын баарында кошумча канализациялар кирет, кошулат ага дагы. Бул боюнча дагы 2 жылдан бери иш жүрүп атат. Осмонбеков Кубанычбек, мигранттар квотасы менен Россия Федерациясы мигранттар мекенине келейин десе шарттар жок дейт. Энин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим.
Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Кыйналып кеттик азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Шарттар эми үй шарты эле бар болчу, атак жумуш шарты бизде толтура. Жумушчу күчү жетишпей атат. Жумушсуз күчү жетишпегендиктен Индия, Пакистан, Кытай, Өзбекстан, Тажикстандан келип иштеп аткандар бар мына. Азыр ошондо дагы жетишпейт да, жетишпей турат. Болгон эле силерде неме проблема бар болчу? Үй проблемасын биз мамлекеттик ипотекалык компанияга тапшырма бергенмин, иш башкармалыкка мыйзам киргизип атат, жогорку кеңешке мигранттарга өзүнчө кезек менен деп, баягы тезирээк, баягы жалпы кезек эмес, тезирээк алыш үчүн анан кийин ошо мигранттарга анан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге ошондой өзүнчө кылып беребиз. Азыр мына 70 миңден ашык үйлөр салынып атат жалпы республика боюнча. Ошон үчүн азыртадан эле кезекке тура берсеңер деле болот, бирок баары эле Бишкек, Ош, Жалал Абадка туруп албагыла да. Ар ким мындай кичи шаарларда да салынып атат, башка борборлордо да, областтардын центрларында салынып атат. Ошол жерлерге очередке тура берсе боло берет. Анткени бүтөт. Жарым жылда бүтчүсү бар, 1 жылда, 2 жылда бүтчүсү бар. Ошол жерлерге кезекке турсаңыздар болот, областтардын борборлоруна. Кусегенов Саадатбек, Түлкиевич, Бишкек шаары. МИКтин үйлөрү мамлекеттик эмнеге кымбат берилип жатат дейт, жерлер бекер алынып атат, кагаздары жасалып и так далее дейт. Кымбат эмес. Биз мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрүн жеке менчик компанияларга эң башында мен 21 жылы, 22 жылдары мен чакырганмын баарын. Жеке менчик компанияларды, жана курулуш компанияларын чогултуп туруп, келгиле, салып бергиле, $600 700-гө чейин көтөрүп берейин, салып бергиле дегенде бардыгы мындай күлүп шылдыңдагансып кеткен, салбай койгон. Жок, биз бул суммага сала албайбыз, 1000-ге чейин салабыз деп, квадрат метрин под ключ деп коет. Анан айлабыз кеткенде анан биз мамлекеттик компания Кыргызстройсервис деп ачып, анан кийин дагы бир экип фирма салып беребиз деп, ошолорго квадрат метрин бүгүнкү күндө Кара Балтадан биягы Кеминге чейин Чүй долина менен Бишкекти $700 квадрат метрин под ключ салып туруп мамлекеттик ипотекалык компанияга берет. А региондор болсо, бул Бишкектен арматура ташып барат экен, цемент ташып барат экен, 750 деп бергенбиз. Мисалы Ош, Баткен, Жалал Абад, Талас, Нарын, Ысык көл, алар 750 квадрат метрин. Бирок под ключ кылып берет. А мамлекеттик ипотекалык компания, мисалы мынакей могу жерде Мурас конушун бүтөбүз, эмди ушу келе жаткан жылы Кудай буйрса бүтүп, жалпысынан тапшырабыз. 8 гектар жерге почти 5,5 миң квартира батырып салганбыз. Ал ошо 700дөн бүтүрүп мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп берип атат. А мамлекеттик ипотекалык компания 950дөн квадрат метрин 950дөн берип атабы? 950 ажар. 950дөн 25 жылга берип атабыз. Алдын ала төлөмү жок. Мурункудай 30% алдын ала төлө, анан калганын 10 жыл деген жок. 25 жылга киресиң, киргенден баштап төлөп баштайсың. Эмне үчүн $250 үстүнө кошуп атат ГИК? Бул бирөөнүн чөнтөгүнө түшүп аткан жок. Мамлекеттик компаниянын чөнтөгүнө түшүп атат. Анткени 25 жылда инфляция деген болот да. Жейт да. Ошон үчүн ошол $250 азыр кошулган акча ошол инфляцияны хотя бы жапсын деген сөз. Бул эми мамлекеттик программа, элге жасалган программада. Анан анча-мынча мамлекеттик компания кошсо, кошуш керек да, кошуш керек.
Ошон үчүн мамлекеттик компания бүгүнкү күндөгү уставной капиталын эле биз 1 миллиард долларга чыгардык мына. 87 миллиард сомго. Мурда 10 миллион сом болчу. 100 миң доллар беле 10 миллион сом болчу. 20-жылы, 21-жылы. Анан азыр мына 1 миллиард долларга чыкты уставной капиталы. Эми келаткан жылы дагы мамлекеттен жардам беребиз. Дагы бир 1 миллиарддын тегерегинде уставной капитал болот. Ошондо 2 миллиардка жетет булардын уставной капиталы. Барып бир аз убакыттан кийин. Ошондон кийин биз мамлекеттик ипотекалык компанияга акча бербейбиз. Булар ошол 2 миллиард менен эле элди үй менен камсыз кыла баштайт. Азыр областтардын центрларынан Бишкек Оштон чыга албай атпайбызбы? Бүтөбүз. Жакында бүтүп аяктан чыккандан кийин кичи шаарларга өтөбүз. 32-33 шаарга чейин, жана кичи шаарларга. Анан 44 райондун борборлоруна чейин түшөбүз. Андан жүрүп отуруп, анан кийин айылдарга чейин барабыз. Жана айылда да кеп кылды ипотекалык үйлөрдү салып бергиле деп. Колдон келсе айылдарга дагы 3 этажбы, 5 этажбы бай сейсмикалык немесине жараша салабыз. Ага бир 30-жылдары жетип калабыз го деп ойлоп болжолдоп турам да. Ошон үчүн жанакы чыдап кичине күтүп туруш керек. Мисалы жогору жакта салынып аткан үйлөр бар, элитный үй деп салып атабыз. Жана магистралдан жогору. Ал жерде ошол баякы менчиктеп алган жерлер болгон, 50 гектар, 100 гектарлап бир киши ээлеп алган жердин баарын кайтарганбыз дагы ипотекага үй салып берип атабыз. 1 квадрат метрин 1400дөн а жерден алат. Эми күчү жеткендер алат. Мамлекеттик кызматта иштегендерби, мигранттарбы же башкалары 1400дөн алат. Ал жер эми престижный район деп айтылат. Анан элитный үй деп баякы биз эми немесин материалдарын жакшы кылып салып атабыз. Анткени ал жердики дагы ошо мамлекеттик компанияга түшөт, үстүнө кошуп атабыз. Албетте баякы 700дөн өйдөрөк салынып атат болуш керек, ал жердики баякы неме болгон үчүн. Анан бирок калган ортодогусу мамлекеттик компанияга түшөт. Ошол эле жерде жеке менчиктер салып атат, мисалы. Жеке менчиктер 2000 доллардан берип атат. ИТО ал деген жана ПСО деп коет го, под ПСО деп тиги өзүңдү ичин жасалгалап аласың. 2000 доллардан. А биз жасалгасы менен даяр кирип эле жашаганга 1400. Бул эми мамлекеттик программа болгондойн деп. Жана айтып атпайбы, жер бекер берилип атат го деп туура. Ошон үчүн биз арзан берип атабыз. Болбосо анда биз деле 2000ден беришибиз керек эле, эгерде жер сатып алып анан салып аткан болсо. Жер мамлекеттики, ошон үчүн элге кичине арзан болсун деп атабыз. Эми силерге мен толук информация, маалыматыңар болсун деп айтып атам да муну. Так, Араван району Токтосунуп Топчубек дейт. Бир короодо 3-төн 4төн үй бүлөлөр жашашат дейт. Эми бул проблема илгертен бери келатат. Ошон үчүн мына дагы бир жолу кайталаймын. Жетебиз аякка чейин. Ошол 3-төн 4төн жашап аткан үй бүлөлөр ошо Араванда мисалы Ошто салынып атат, берки Кара сууда салынып атат, Өзгөндө салынып атат. Ошол жерлерге барып кезекке туруңуздар. Алардын баарын ошол квартираларды беребиз. Так, мигранттар боюнча айттым, мигранттар боюнча жанакы элдик банк иштеп атпайбы силер менен? Билесиңер да, кабарыңар бар. Мен Москвага жибергенмин, анда Алмамбет Шыкмаматов жетектеп турду эле гикти. Банк өкөнү жиберип, Москвадан мигранттар менен жолугуп, анан азыр ушу мигранттар шот ачып алып, ошо банк менен иштеп атышат. Мисалы, өзүнүн акчасы жетпей калса, мисалы, жарымын төлөп алып атышат, алар жарымын төлөп алганга. Өзүнүн акчасы жетпесе, банк аган баягы без залога акча берет. Залогу жок эле акча берет, мынакей деп туруп. Өзүндө бир 10 000 доллар болсо, дагы 10 000 долларды кошуп туруп берет да, мен барып алдын ала төлөп жарымын ал дейт. Ошол квартираны эле банкка залогко коюп коет. Мына, ушундай жолдор бар да, эми банк менен иштесеңер, мигранттар ал банктар толугун айтып берет мындай. Майда чүйдөсүнө чейин. Нуралиев Абдулбахап Токтоназарович, Майлы суу шаары лампа заводу жакшы иштебей калды деп атат. Биз өткөндө бул боюнча жарым жыл мурун иштегенбиз, өкмөт 1 миллиард сом бердик белек кредит, эсимде болсо керек. Адылбек Алешевич, канча бердик эле? 1 миллиард сом бюджет кредит берилген, бирок мына жакында эле бир отурумду өткөрдүм. Аны уставдык капиталга бермей болдук. То есть кайтарымы жок, уставный капитал деп. Мына 1 миллиард сом бердик жакында эле ага. Биз айттыганыбыз өлтүрбөй ушуну тирилтип, жандантып, өнүктүрүп кеткиле деп. Бая мамлекеттик компаниялар өзү негизи жакшы иштечү эмес да буга чейин. Банкрот кылып туруп анан жеке менчикке сатылып кетчү баары тең. А биз азыр кайра наоборот жандандырып атабыз аны.
Кудай буюрса эми иштеп кетет го деп ойлойбуз. Эми 1 миллиард сом менен иштете албаса анда ал өлүк адам да, өлүк жетекчи болот анда. Так. Парламенттик шайлоодо бир талапкерге 1000 үгүтчү болбосун деген сөздү айтып атасыңар. Туура, бул мен деле туура деп ойлойм. Муну депутаттар жазган мыйзам болчу. Мурда 100 000 жанагындай залог төлөнчү эмес беле? Коюлчу. Аны 300гө көтөрүп коюшкан. Бул Акаевдин убагынан эле бери келатат. 100 000 азыр инфляция болду, 300гө көтөрөлү дегенде мен деле көп каршы чыккан эмесмин. Мага келген мыйзамга кол койгонмун. Анан азыр округ чоңойду, 100дөн ашык айыл болуп кетти бир округда дегеннен анан 1000ге көтөрөлү деп 500 мурда 500 болчу 1000ге көтөрөлү дегеннен ага деле мейли дегенбиз да. Эми бул жерде 1000ге эмес 500гө эмес даже 100гө түшүрүп койсоң деле үгүтчүнү мындай келишим түзбөй деле мындай жалдап алып иштете берет үлбөй эле. Аны эч ким кармап албайт. Ал айтпайт барып мен үгүтчүгө алдым, мен буган үгүтчү болуп жөн эле иштеп атам деп койсо деле боло берет. Бирок депутаттардан сураналы түшүрүш керек аны деле. Bir 500gө түшүрүп койсун, 300gө түшүрүп койсун бу. Берки 300 000ди дагы аны көрсөк болот. Аны биз мурда кайтарып, эгер 5%дан өтсөң, өтүп баягы анан өтө албай калсаң депутаттыкка 5%дан кайтарылып берчү акча. А биз кийин депутаттар сунуш келтирди, муну кайтарылбай эле андан көрө ошо шайлоого кеткен чыгымдарга анча-мынча кошумча болбойбу деп. Мен деле туура көрдүм да анда кайтарымы жок эле кылып коелу дегенбиз. Муну деле кайра 100гө түшүрүп койсок болот. Анткени эмне үчүн булар тетиги Акаевдин убагынан бери келатат 100 деп, мисалы 100 эме койсун бияка деп. А эгерде бекер эле кое берсин деп койсо, анда билесиңер кимдер гана койбойт анда. Кимдер гана койбойт. Анда 4,5 миллион шайлоочунун 1 миллиону коюп алат андачы. Өзүнүн атын тың жаза албагандардын баары коюп алат. Эми ошогон карап ушундай болгон. Аны да туура түшүнүшүбүз керек да эми. Шайлоо болуп калганда, шайлоо боюнча дагы айта кетейин. Эми шайлоо мыйзамдарын биз оңдодук, шарттарды түзүп бердик. Мурдакыдай административдик ресурстарды колдонуп турбадык. Мугалимдер, врачтар эч кимге чуркабады, же чуркагандар барбы? Жок, жок болду. Айыл өкмөттөр, акимдер, губернаторлар мурда моуну өткөр, муну жык деп туруп, ачык чыгып алып бардыгын чуркатып иштетчү эле да. Эми ал заман артта калды эми. Анан шайлоого катышуу проблемасы болуп атат. Шайлоого катышуу проблемасы болуп атат бул. Азыр мен сиздерден бир нерсе сурайм. Бүт камера жазылып турат, камера жазып атат. Кол көтөрүүгө салам, алдабай кол көтөрүп бергиле только. Алдабай. Биз карап алабыз, шайлоодон эле көрүп коебуз. Мына могу текшерчи барды экен же барган жок экен деп туруп эле компьютерди ача койсок чыга калат. Кимиңиздер ушул жерден шайлоого катыштыңыздар? Кол көтөргүлөчү. Оми бүт эле баары кол көтөргөн, эле кол көтөрбөгөн киши жок. Аппарат мына бирөө калбай кол көтөрдү. Ушул 700 кишиничи, 700 кишини маган чыгарып берчи текшерип туруп фамилия менен. Центризбиркомдон ала койгундагы чыгарып бергин. Кимиси калп айтат экен, азыр эме кыла алам. Мына бирөө калбай кол көтөрдү, көрдүңөр. Эми ушулардын кимиси катышпаптыр, мага чыгарып бергиле да. Чыгарып бергиле, анан мен эми уят кылбайм, бирок кийинки курултайда мен атыңарды атап айтамын. Мына могул баланча алдады деп. Эмне үчүн сурадым муну? Эмне үчүн сурадым? Эмне үчүн дегенде биз аралыктан добуш берүүнү киргиздик. Мына техниканын заманы азыр аралыктан добуш берүү. Мисалы, алайдагы киши Ошко базарга келдиңер дейли да. Ошто жүрөсүңөр, базарда жүрөсүңөр. Базарга аштырып койдук го, базарга. Соода борборлорун аштырып койдук. Кире калып туруп 5 эле мүнөт убактыңды эйлейт. 5 эле мүнөт. Ошону салып, Москвада туруп алып, Чикагодо туруп алып, Африкада туруп алып дагы шайлагандар болду го мына. Мен ойлогом бир 70% катышат го деген үмүтүм бар эле. 36,7 37%га жетпеген адам катышты. Бирок 200 эле миң мурунку шайлоолорго караганда 200 эле миң киши катышты да, көбүрөөк катышты. Карагылачы, өзүңөр аябай пассивныйбыз дагы эл. Анан депутаттардан сындасак кийин сындайбыз, чимкириктер дейбиз, аркы беркини айтабыз. Анан кийин эмне үчүн дегенде, мына мисалы азыр депутаттарды бысымылда дегенде эле сындап баштап атпайсыңар, мен дагы немеден көрүп атам да.
добушун саткандар сөзсүз катышат экен, активдүү катышат экен. Анан кийин баягы добушун сатпагандар, мына мисалы сиздер окшогондор мисалы да, эми баарыңар эмес, араңарда добуш саткандар деле болсо керек эми. Анан добушун сатпагандар пассивный болот экен да барбай коет экен шайлоого. Мына элестетсеңер 36-37 деп коелучу. 37% барды дагы калган 63%ыңар барбай койдуңар да шайлоого. Активдүүлүк жок да. Ошон үчүн мен өткөндө депутаттарга сүйлөп атканда дагы айттым, балким мыйзам кабыл алабызбы? Милдеттендирүү, ар бир эме барыш керек дегенде. Мына урматтуу депутаттар, мына сиздер да залда отурасыздар, көрдүңүздөрбү, бардыгы колдоду. Мыйзамды ушу бир жазып, ошол жагын бир элди активдүүлүккө чакыра турган, балким жоопкерчилик, балким же штрафпы, же болбосо Сингапурдагыдай бир шайлоого барбай койсоң кийинки шайлоого укугуң бузулатпы, ушундай кылып бир жолун таап мыйзам жазсаңыздар, кийинки шайлоодо элдер активдүүлүгүн көргөзгүдөй болуш керек да. Кийинки шайлоону интернет аркылуу кылалы деген тапшырманы берип аттым эле да, анткени дагы бир 4 жыл 5 жыл барды алдыда дагы кийинки шайлоого парламенттин. Мен баягы Эстонияда мындай практика бар. Интернет аркылуу эле шайлап коет. Баягы участокко барбайт же башка үйдө отуруп алып эле паспортун кирет, регистрациядан өтөт, автобуста кетип баратса деле, офисинде отурса деле, в общем, шайлап коет эле да. Бизге аны киргизүү азыр эрте экен. Мисалы бир айылдагылар, ой мен үйдөн эле шайлайм деп, анан участокко барам десе дагы, баягы үгүтчүлөр, жана добушун сатып алган талапкерлердин үгүтчүлөрү, барбай тур, өзүбүз эле сага үйүңө барабыз деп туруп, бир күндө кыдырып, түшкө чейин эле кыдырып туруп, бир айылды шайлатып койчудай экен да, мен ойлоп көрсөм. Ошон үчүн аган эрте экен да, биз аган барбайбыз аган. Жумагулов Тынчтыкбек Кубанычбекович, Кочкор району гемодиализ бөлүмүн ачып берсеңиз дейт. Гемодиализ боюнча мен кече күнү дагы ошо саламаттык сактоо министрин кабыл алып сөз болду эле бул боюнча. Мен келген кезде бийликке 2000 гемодиализде бөйрөгүн дарылатып жаткандар болгон. 2000ден аз ашыгыраак болуш керек эле. Жарымы өзүлөрү төлөйт эле, жарымын мамлекет каржылайт эле. Өзүлөрү төлөгөндөр только ошол бөйрөгүнө иштейт эле. Таксовать этеби, башка кылабы, черезден бир жумада алганы бар, күндө алганы бар, $100 төлөп ошону жатат эле да. Анан анын баарын мамлекеттин эсебине өткөрүп койгонбуз. Мамлекеттин эсебинен каржылайбыз. Азыр өзү төлөбөйт бөйрөгүн. 4000ге чыгып кетти бүгүнкү күндө мына. 4000ге, көчө мага министр айтты, 4000ге чыгып кетти дейт. Бул деген сөз 3,5-4 миллиард сомдун тегерегинде бюджеттен акча кетип атат деген сөз. Эмне үчүн мен бекер кылдым элем? Кстати, бияктан Бишкекте 2 жерге бөйрөк алмаштырган, боор алмаштырганды ачтык, билесиңер, кабарыңар бар. Түрк больницасынан, анан биздин өзүбүздүн госпиталдарга. Бөйрөк алмаштырып келет элем, мага акча жардам бериңиз деп, мага кайрылган 1000 кишилер болгон. Момундай кагаз толтура жатат эле. Анан мен ушу 2 жерге 3 жерден бөйрөк алмаштырганга ачалы деп туруп, донорум бар дегендер болду да, донорум бар, бир тууганым бар, эжесиңди ата-энем бар, же болбосо балам бар дегендей болду. Анан аштырып туруп, анан кийин мына 30 000, 40 000 сурабай эле кой менден, силерге мамлекет төлөп берели, бекер төлөп берели деп $7,5 000, $8 000 болот экен. Бай расходтору бөйрөктүн, дары-дармеги, расходу, ошону төлөп берели дедик. Мына деп туруп ачып бердик элек, болгону бүгүнкү күнгө чейин мына уже 2 жылдан ашып кетти. 37 эле дедиңиз, кечө мага 37 эле киши бөйрөк алмаштырыптыр мына. Карасаңар мына. Эн атам берет, балам берет, анан таяка жээним берет бөйрөгүн дегендер мына бербей атат мынакей. Ошон үчүн айтар эле мен баягы булар бөйрөгүн алмаштырып больницадан чыгып кетсе, ошондо бир кишиге $15 000 расход болот жылына. Биз эмне үчүн төлөп беребиз дедик, анткени ошол 15 000 сактап калат элек да. 7,5 миң берип, 8 000, 10 000 берсек дагы бөйрөгүн алмаштырып берип чыгарып ийсек, аган кеткен расход токтойт да. Туурабы? Эмдиги жылкы, аркы жылкы, анын аркы жылкысы. Бизде тескерисинче көбөйүп атат. Ошону баягы мындай бир закон бар да бизде.
жакын тууганы гана берсе болот деген. Ушуну куругун таяка жээндерине дагы мындай көбөйтсөкпү деген сунуштар түштү. Минздравтан аны эми депутаттар менен кеңешип көргүлө дедим. Макул болсо элге талкууга чыгаргыла, депутаттар менен кеңешип кабыл алсаңар болот деп. Так. Тышкы карыздар боюнча экен. Тышкы карыздар боюнча да сөз болгон экен. Тышкы карыздарды биз 35-жылдары барып туруп толук жаап бүтөбүз. 30 жылдан бери калган карыздарыбызды. 22-жылы 200 жыл өткөн сайын өсүп атат да, баягы суммасы төлөчү карыздар. 22-жылы 392 миллион доллар төлөппүз. 23-жылы 595 миллион төлөппүз. 24-жылы былтыр 688 миллион доллар төлөппүз. 25-жылы быйыл 857 миллион төлөппүз. Эмдиги жылы 1 миллиард 48 миллион төлөйт экенбиз. 2027 жылы 1 миллиард 277 миллион төлөйт экенбиз. 2028 жылы 1 миллиард 326 миллион төлөйт экенбиз. 2029 жылы дагы ошондой эле сумма, 2030 жылы кичине ылдыйлап баштайт экен 1 миллиард 201 миллион. Ошентип акырыңдап отуруп, анан 2035 жылы төлөп бүтөбүз. Касиев, Соңкөлбек, Кочкор району. Солтон Сарыдан түшкөн акчадан 2% жергиликтүү бюджетке бериңиз дейт, берсеңиз дейт. Солтон Сарыдан итак эле жергиликтүү бюджетке 2% берилет. Анын ичинен мынакей азыр бөлүштүрүү боюнча Нарын областынын Теңир Тоо өнүктүрүү фондуна 60 миллион 603 миң берилип турат экен. Нарын райондук өнүктүрүү фондуна 36 миллион 362 миң берилип турат экен. Нарын районунун Миңбулак айылынын аймагынын Миңбулак өнүктүрүү фондуна 24 миллион берилип турат экен. Миңбулак айыл аймагынын Миңбулак өнүктүрүү фондуна социалдык пакет катары 50 миллион сом дагы кошумча каражат берип турат экен. Бул берилип турат. Сиздин маалыматыңыз жок окшойт, ошону билип коюңуз. Текшерип көрсөңөр да болот. Каяка жумшалып атат, туура жумшалып атабы, уурдалып кетип аткан жокпу, уурдалып кетип атса аны дагы ачык айткыла. Мына уурдалып кетип атыптыр деп. Норзалиев Сагынбек Өзбекович, Талас району 6%дан берилип жаткан кредит эмне үчүн 10%га чыгып кетти дейт. Муну тиешелүүлөргө тапшырма берип, мен контролго көзөмөлгө аламын. 6%дан биз дыйкандарга берип атканбыз. Дыйкандарга мал чарбачылыгын өнүктүрүүгө берип атканбыз. Муратов Дөөлөс, Бишкек шаары, жер үй алтын кенин мамлекетке кайтарсак деген сунушту бердиңиз. Аны кайтарууга мүмкүн эмес. Анткени бул кумтөр окшош эмес. Такыр башкача. Кумтөрдү билесиздер. Алып барып туруп залогко коюп, 475 миллион доллар алып келип, ошол кумтөрдүн өзүнөн эле. Анан кийин 275 миллионуна заводду салып туруп, 200 миллионун ошол кезде эле чөнтөгүнө салып кеткен дагы, анан алтынды иштете берген, алтындан түшкөн пайда менен баягы 475 миллион банктын кредитин жапкан. Бир тыйын салбай туруп, ушундай афералыкка барган үчүн деп туруп, биз аны алып койдук. А жер үй такыр башка. Жер үй 4-5 кожоюнга сатылган экен. Мамлекет алат, сатат, анан кайра алып туруп башка бирөөнө сатат, анан тиге сатат, ошентип отуруп бир 500 миллион доллардын тегерегинде чыгым кеткен экен. Анан муну деле ошол убагында 14-жыл бекен, 15-жыл бекен берип ийбеди эле. Сатып ийген да, сатканда дагы 100 миллион мамлекетке төктүргөн, ал акча түшкөн дагы кумга сиңген суудай болуп жок болуп кеткен. Эми ал биздин күнөө, мамлекеттин күнөөсү да. Башчылардын, ошол кездеги башчылардын көзөмөлгө алынган эмес. Анан андан сырткары, 100дөн сырткары 350-400 миллионго фабриканы салып атпайбы булар алып келип. Фабрика салып, анан мен келген жылы Путин менен экөөбүз, анан эсиңиздерде болсо керек, баягы ВКС менен аны ачканбыз. Ошондо мындайча айтканда 1 миллиард доллардын тегерегинде коротуп туруп, анан кийин иштетип атпайбы. Анан муну жөн эле барып туруп тартып алган, эми бул адилеттүүлүккө да жатпайт биринчиден. Экинчиден, ар бириңиздер билип коюшуңуздар керек. Жер үйдү бизден 1% үлүшүбүз жок деп бакырып чыккандар да бар. Бирок биз башкача жолдору менен алардан алып атабыз. Жылына где-то бир канча 5,5 миллиард сомдун тегереги төгөт,
5 миллиард доллар сомдун тегерегинде салыктарды төптүрөбүз, төлөмдөрдү. Андан сырткары Талас облусунда фонд бар, ага берет. Анан ошол жерде айыл өкмөтү, жер үй жайгашкан айыл өкмөтүнө дагы фондуна акча берип турат. 22 жылдар бекен, 23 жылдар бекен 1,5 миллиард сому жатат экен айыл өкмөттө. Ошону депутаттар, айыл өкмөтү, айыл башчылары 3кө бөлүнүп алып тытышып, эмне кылып иштетерин билбей, бирөө бияка тартат, бирөө тияка тартат. Ошентип отуруп анан кийин айыл өкмөттү алмаштырганбыз. Алмаштырып, мына соц объектиңерди салгыла, жолуңарды кылгыла деп, мына ошентип үлүшүбүз жок болсо дагы башкача жолдор менен алардан алып атабыз. Андан сырткары мектептерди салып берип атат, социалдык объектилерди салдырып атабыз. Ошондой жолдор менен алардан алып атабыз пайда. Так, Маматов Эстебес Кубанычбекович, Кара Суу району 12 жылдык стандарт өткөн менен окуучулар кызыкпай жатат, анан мектептерде 50дөн бала окуп атат. 50дөн бала окуп аткан ал 12 жылдыкка өткөнгө байланыштуу эмес. Бул баягы ички, анан сырттан келген миграциянын эмеси болуп, проблемасы болуп калды бул. Эң негизгиси Бишкек, Ош, анан Жалал Абад шаарларында. Бул биринчи причинасы. Экинчи, бир катар мектептер турса, бул мектепке бербейт баласын. Именно бул мектепке алып барып берем дегендер көбөйүп кетти да. Орус мектептерге анан жакшы окутат ушул мектеп депчи. Ошо 50 баладан окуп аткан мектеп, карасаң башка жактарда 15-20дан эле бала окуп аткан дагы учурлар бар. Мугалимдер слабый деп. Бирок мен тапшырма берилген, мугалимдер бардык мектептерде бирдей мугалимдер иштегенге шарт түзүп бергиле деп. Мына азыр эмгек акысын көтөрүлүп бердик, эми ошол вакансия болуп аткан мугалимдер эми келе баштайт болуш керек деп атабыз. Медицинада дагы, мугалимдерде дагы вакантный месталар абдан көп да. Эмгек акынын аздыгынан келбегендер. Ошон үчүн аган байланыштуу эмес. 12 жылдык стандарт өткөнүбүз бул дүйнөлүк стандарт. Дүйнөнүн бардыгы 12 жыл менен окутат. Ошон үчүн биз артта калбай эрте өткөнүбүз. Албетте кыйынчылыктар бар, болбой койбойт. Анан баягы кыйынчылыктан коркуп отура берсек, анда артта улам кала беребиз да. Убакыт өткөн сайын артка жыла беребиз. Ошон үчүн 1-2 жыл дагы кыйынчылыктар болот, болбой койбойт. Бирок зато биз дүйнөлүк стандартка өтүп кетебиз. 12-ни бүтүп барган балдарыбыз түздөн-түз барып чет өлкөгө барат дагы 1-чи курска отурат. Азыркы 11-чи класстын аттестаты менен барып туруп 1-чи курска отура албайт. Барып туруп подготовительный курс окуйт дагы 12 жылдыкын, бияк ошо жактагы 12-чи класстын окуусун окуйт. Муну менин деле башыман өткөн 2013 жылы мен үй бүлөм менен Европага кетип 4 жыл жашап келбедимби? Балам 11-ди бүтүп, аттестатын алып барган, анан барып Варшавский университетке тапшыралы десек, жок силер болбойт, 1 жыл 12 жылдыктыкын окушуңар керек, анан кийин 1-чи курска отурасыңар деген. Мен ошондо билгемин. Болбосо билбейт элем. Анан бийликке келгенде анда жаш бала эле тапшырма бергем сразу, 12 жылдыкка өт деп. Ал эчтеке кылып баштаганда жок. Экинчи министрге келди, ага айттым, үчүнчү, анан кийин азыркы мына отурган министрге тапшырма берип, тездетели давай деп туруп, анан тездетип өтүп кеттик да. Так, Кыдырмаев Боскун Эсеналиевич, Бишкек шаары делегаттар 1 жылга шайлансын, мыйзамга толуктоо киргизип бериңиз дейт, укуктарды бериңиздер. Биринчи курултайды мен указ менен өткөргөм, эсиңиздерде болсо керек. Указ менен мыйзамга киргизбей койгон депутаттар, кабыл албай койгон. Жок, биз турабыз, не кереги бар курултайдын, анан биздин полномочиялерди талашат, анан ушинтет, биздин ордубузду ээлеп алат деп. Анан айлам кетип, биринчи курултайды указ менен өткөрүп, анан экинчи курултайга чейин курултайчыларды чогултуп, мына араңарда да отурат ошол кишилер. Депутаттарды чогултуп, эки жакка отургузуп туруп анан айланайындар, талашпайт, бул курултай керек. Депутаттар мисалы 5 жылдын ичинде ар бир айылга барганга үлгүрбөйсүңөр силер. Курултайга ар бир айылдан келет. Айылдын проблемасын айтат. Силер билбейсиңер аны. Ошон үчүн жылына бир жолу чогулуп, проблемасын айтып, түзмө-түз, ортомчусуз менен бийлик менен өкмөттөр менен айтса, анан биз жазып алып туруп ошону аткарганга жакшы болот эми. Силер мыйзам жазасыңар, кабыл аласыңар, чыгарасыңар. Силердин алар мыйзам жазбайт алар. Деп отуруп атып алып, араң дегенде уговорить этип, анан кийин мыйзам кабыл алып, мына жылына бир жолу чогулуп турсун.
Анан кийин келип туруп курултайга келип маселени айтып, кайра барып туруп ошо жиберген элине отчет берип, ошо менен анан полномочиясы бүтүп турсун деп ушинтип сүйлөшүп, анан кийин араң дегенде мыйзамга киргизип кабыл алып, анан экинчи курултайдан баштап мына мыйзам менен иштеп келатабыз. Анан курултай азыр 4 эле жыл болду, 4-чү жылга кетип атасыңар. Мындай тамтаң баскан баладай да, жаңы чуркап баткан баладайбыз азыр курултай. Анан ошону сразу эле силер айтып атасыңар, келе атка мингиз, сол оң колума камчыны бер, сол колума найзаны бер, келе ап кел деп. Анан эми кичине кое туралы, убакыт өтүш керек. Ар нерсенин өзүнүн убактысы болот. Убактысы келет да. Убакытысы келет. Балким мына биринчи, экинчи курултайларда укмуш көп проблемаларды айтышсыңар. Укмуш көп. Үчүнчүсүндө азайды, 4-чүсүндө мына андан бешбеттер азайды. Балким барып бир жылда бир жолу курултай эмес, 2 жылда же 3 жылда же керек болсо 5 жылда бир өтүп калса не кылабыз анан? Анан баягы түшүнөм мен, курултайдын удостоверениесин көтөрүп алып, баягы 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, баягындай барып туруп, мына мен делегатмын деп айыл өкмөт, акимдерге баягы түз киргенге жол ачылат, башка кылат, ишимди чечип бер дейт. Болбосо мен азыр барып туруп трибунадан сени кыйкырам дейт, коркутат. Эми бул баары болбосо дагы жарымы ушундайга барат да. Мунун баарын көрүп жүргөнбүз. 2005 жылы революция болгондо келип туруп тигил немеден баягы революция жасаган кыйкырчак аялдар, кыйкырчак эркектер келип туруп анан коомдук коррупцияга каршы күрөшүү уюму деп түзүп алып туруп анан ар бири бирден удостоверенияны көтөрүп алып барып туруп, мына мен коррупцияга каршы күрөшүүнүн немесимин десе, бизде сабатсыздар көп да. Ошондон коркконунан ишин да чечип берет экен, акча берет экен, взятка, ошентип ушул күнгө чейин ошентип келди да, 20-жылга чейин. Анан мен келгенден кийин жок кылдым аларды. Аны уюмду да жок кылгыла, андай удостоверенияны көтөрүп ушинтип коркутуп жүргөндөр камагыла деп туруп. Ошентип токтотконбуз. Анан эми азыр бул жерде 700 киши отурасыңар, жок эле дегенде бир 500 кишиси ошондой болот да. Ошон үчүн азыр дагы кичине көрөлү алдыда, тажрыйба топтойлу, андан кийин барып анан дагы мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүсүн убагы келгенде мен өзүм айтамын. Убагы келет ар нерсенин. Ар нерсенин өзүнүн убагы келет. Дагы бир нерсе эсиме түшүп атат, мына могу жаңы система кирип, парламент жаңыдан шайланбадыбы? 30 округка бөлүнүп, анан ар бир округтан 3төн деп. Муну мен тетиги 2021 жылы конституция жазылып атканда эле мен айткам, мурунку эле 75 округду калыбына келтирели. Баягы 2005 жылда бир мандаттуу округтан келбедик белек 75. Ошонтип эле дегенде мыйзам жазып аткандар, баш мыйзамды жазып аткандар 100дөн ашык киши болчу, 150ге жакын киши. Бардыгы каршы туруп болбой туруп алды. 90 кылалы эң жок дегенде 75 аз болуп калат деп. Анан 90 макул дедик, 90 кылдык. Анан 90ду дагы кылып туруп, баягы эле эски партийный система деп башташты. Анан мен болбой койдум. Жок, бир мандаттуу кылып 90 округка бөлөбүзбү же башка кылабызбы, ошондой кылалы деп талаш тартыш болду. Анан кийин акыр аягында мен макул болдум, айлам кетип макул болдум. Анткени жаңы ишке киришип аткан мезгилим 56-сын, 54-ün партиялык тизме менен, 36-сын бир мандаттуу округтардан деп 36 округка бөлдүк дагы, анан кийин партийнийга дагы макул болдук. Эмне үчүн дегенде, ал мезгилде баягы азуусун айга жаныган деп коебузбу кыргызда? Азуусун айга жаныгандар 30 жылдын ичинде 30 премьер-министрдин, 5 президенттин башын жуткандар каршы турду да. Бирөөсү этектен алып тартса, бирөөсү буттан алып тартып атты. Анан макул деп алардын дагы эмесине кылдым. Анан ошону алып туруп конституцияга киргизишпедиби, долбооруна. Моинтип шайланат, анан тигинтип шайланат, анан момундай деп. Анан мен токтогула дедим. 90 депутат деп эле жазып койгула, конституцияны жыл сайын алмаштырып отурмак белек. Кокус эгер керек болуп кала турганбыз. 90 депутат шайланат, 90 депутат иштейт. Булардын шайлануу тартиби жана башкалары конституциялык мыйзам менен эле аныкталат деп койгула деп туруп, анан 90ду калтырып, конституцияны кабыл алып бекитип койгонбуз. Ошон үчүн конституцияны алмаштырган жокпуз дагы, мыйзамды алмаштырып, мына эми азыр убакыт келди да. Убакыт келгенден кийин мыйзамды алмаштырып, анан 30 округка бөлүп туруп, эл түздөн түз өзүлөрү шайласын деп туруп, силерге мына өзүңөргө укукту бердик мына. Анан мына 90 депутатты өзүңөр шайлап бердиңер. Мен муну мен эмнен айткым келип атат? Ар нерсенин убагы келет. Силердин да мандат алчу убагыңар келип калат. Келгенде мен өзүм эле айтам. Өзү эле белгилүү болот ошон. Ошон үчүн чыдап туруңуздар.
Так, Курманалиев Өмүрбек Жумакадырович, Нарын району, жогорку Нарын кесин жандандырып бериңиздер дейт. Буган инвесторлар көп, катар менен 3 кес курганга инвесторлар көп. Бүгүн болсо бүгүн, эртең болсо эртең баштайбыз деп турат. Бирок баягы 37 миллион долларды билесиңер, 37 миллион доллар биздин мойнубузга илинип калган. Жебеген самсак акча төлөп атабыз азыр. Ал жогорку эл аралык соттон барып утуп алыптыр Россия тарап. Русгидро. Утуп алыптыр, аныбыз азыр 51 миллион долларга чыкты штрафы менен. Биз азыр талашып тартышып атабыз. Жок, биз төлөбөйбүз. Эчтеке курулбаса, контейнерлер турат, 500 000 доллар кеткен эмес ал жерге. Деп, бирок баары бир мойнубузда илинип турат. Ошол маселе чечилип бүтмөйүн, бул кес башталбайт. Бирок азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ушу Кудай буйрса 26-жылы чечебиз аны. Башка бир булактарын алабыз дагы, ошол теласын 37 миллион жебеген самсак акчаны төлөйбүз. Каалайбызбы, каалабайбызбы, төлөйбүз мына. Мына ошол кездеги бийликтин кетирген катасынын кесепетинен. Ошондон кийин анан бул кести башка бир компаниялар менен улантсак болот. Анткени келишимде ошентип жазылып калган, Русгидро салат анан деп. Ал келишимди убагын күтпөй туруп эле бир тараптуу биз жокко чыгарып салыппыз да. Баягы парламентке жиберип эле жокко чыгаргыла деп кыйкырса эле парламент жокко чыгарып коюптур. Эл аралык сот эмне? Эл аралык сотко деген факты керек. Ал факты турат. Булар келишимдин мөөнөтү бүтө электе эле силер бир тараптуу чыгып кетипсиңер, ошон үчүн төлөгүлө деп койгон да. Так, айылдарда маданият үйлөрүн салуу дейт. Эми айылдардагы маданият үйлөрүн азыр кое туралы эртеги айылдарга. Айылдарда маданият үй иштебейт, ал толук кандуу иштебейт да. Bir ayda bir iştese, 2 gün iştese işteyip bolboso anın содержаниясы деген бар, свети деген бар, башкасы бар. Райондун борборлорундагыларды жаңыртып атабыз. Жаңыртабыз, ошол райондун борбордогуларды тыңыраак иштетип алалычы. Анан кийин айыл чоңоюп 5000 түтүн, 10.000 түтүнгө жеткенден кийин ошондо айтсак болот да. Мына мен деле ошол айылымда берки кошуна айылда маданият үй турат. Эчтелик ким деле колдонбойт. Анда санда бир артисттер барып концерт койбосо неме деле турат. Азыр мектептерди биз жана актовый залдар менен салып берип атабыз. 100-200 киши бата турган. Ошондой колдонуп тургула айылдарда. Атак маданият үйлөрү деп неме кылбагыла. Мен мунун үчүн айтып атам, дегил аткаруучулар, аткаруу бийлиги. Ушу сурам деле анан ушул жерге маданият үйүн салып ийели деп госстрой жөн эле акчаны коромжу кылып ийбегиле деп атам да. Так. Москва районунан келген делегат таштанды күйүп иш болуп турат дейт. Эртең барып мен таштанды заводун ачам, ачылышы болот. Көрүп келдиңер болуш керек, көргөздүк делегаттарга деп аткан. Азыр анын мощности 1200 тонна таштанды иштетет, а бизден Бишкектен 800 эле чыгат экен. Азыр Кара-Балтадан биягы кеминден баштап таштандылардын бардыгын бияка чогултуруп алып келип төктүрөбүз. Аны бай прессовать этип бирдеме кылып жолдорун таап, аны эме кылат. Ал күйүп жаткан таштандыңар Кудай буйрса эмдиги жылы жок болот ал. Так. Карабаева Айсалкын Раевна Ош шаары дейт, Ош шаарынан келген экен. СИЗОдо камакта жаткандарга шарттар начар, печкаларын алып коюп жатышат дейт. СИЗО эми курорт эмес да. Ошон үчүн СИЗО. Анан печкаларды уруксат жок. Ал жерде акча төлөбөйт светке. Күнү түнү дебей сайып коет, свет кетип атат. Мамлекеттин эсебинен биз төлөйбүз. Мына силердин чөнтөгүңөрдөн чыга турган акча. А өзүнүн ичиндеги жылуулугу жетет аяга. Мен деле бир эмес 2 жолу камалып чыктым. Бирөөндө 9 ай жаттым, экинчисинде 3,5 жыл жаттым. Эч жалоbat еттимби бирөөнө? Эткен жокмун. Чыдадым, анткени СИЗО деген СИЗО, түзөтүү колония деген түзөтүү колония. А жерден адамдар түзөлүп чыгат. Мурда бузулуп чыкчу, азыр эми мындан ары түзөлүп чыгат. Көрүп атасыңарбы интернетте кандай режим кирип, кандай тартипке келип калган түрмөлөрдүн ичи. Бүт тартипке келтиргенбиз. Азыр мурда элдерден кыйнап акча алып, үй бүлөсүнөн тамак киргиздирип, ушинтип атчу эмес беле? Араңарда эми болсо керек, тууган уруктар, жакындарыңар мисалы. Азыр кайра наоборот үйүнө акча берет мына. Иштеп, завод, фабрикалар, тигүү цехтери, жана башка тоок фермалары ичинде иштеп атат. 3 маал тамагы бекер, кийими дагы бекер. Мурда мына мен отурганда баягы чокойлорду жана неме го, каучуковый чокой бар го деге, тапчка. Ошолор жыртылып калганда зым менен бүрүп алып кийип жүрчү. Кыштын күнү мына. Зым менен бүрүп алып кийип жүргөндөр болчу. Эми эчтекеси жок, туугандары жардам бербейт, тамак аш бербейт, кийим бербеген балдар бар болчу.
Азыр бардыгы бирдей кийим, роба менен, форма менен жүрөт мына. Башынан бутуна чейин зыңкыйган сапожкаларды кышкысын өзүнчө, жайкысын өзүнчө кылып туруп тигип мына берип атабыз мына. Ошон үчүн түзөлүп чыгышат да. Тигүү цехтерин койгонбуз. Эркек аялы дебей ошону үйрөнүп атат азыр. Чыккандан кийин дароо эле ошо тигүү цехтерине барып туруп иштегендей кылабыз. Так. Булар камалгандардын көбү эми албетте баягы бир 100% меле идеалдуу нерсе болбойт. Бир 10% жаңылыштык болот, же болбосо ушуну ката кетирүүчүлүк болот. Камалгандардын арасында эми ревизия кылып көрсө, ошо бир 10% мындай адилетсиз камалгандар дагы болушу мүмкүн. Эми мен аны айта албайм момундай депчи, эми жаңылыштык болот да, эми сот тарабынан, тергөө тарабынан дегендей. Бул жагын карап атабыз. Анан демократия десе эле демократияны баягы чуулгандуу иштерге, көтөрүлүшкө колдонбош керек да, жөн эле баягы калп нерсени алып туруп чындай кылып элге таратса эл ишене берет да. Мына ушундайлар дагы бар да арасындачы. Митингке биз митингтерге запрет такыр берген эмеспиз. Горкий деген аянт бар, ошо жерге барып суткалап жатып алып, эмнени айтсаңар айта берсеңер боло берет. Но только жалган айтпагыла. Жалган айтпагыла, калп немелерди анан элди диге көтөрүлүшкө чакырып, эки улутту бири-бирине кагыштырып, региондорду бири-бирине кагыштырбагыла, кыла бергиле. Мына Америкада деле 10-дун үйүнүн жанынан жер бөлүп берген. Күнү-түнү дебей ошол жерде кыйкырып эле митинг кылып жүрүшөт. Бизде деле кыла бергиле мына. Анан митингке запрет кылды. Запрет ал жанагы Ак үйдүн алды, соттордун алды, прокуратуранын алдыларына запрет. А Горкий паркына эч кандай запрет жок митингтерге. Так, турмушу начарларга ипотекалык үйлөрдү кезексиз берсеңиздер дейт. Мен муну айтып өттүм болду. Муну карап атабыз. Мигранттар боюнча дагы айттым, өзүнчө беребиз деп. Так. Кудайбердиев Азамат Долосбаевич, Каракол шаары. Караколдо МИКтин үйлөрүндө мектеп бала бакчалар жок дейт. Калп бул, калп сөзүңүз. Ал жеке менин көзөмөлүмдө турат. Мектеп да, бала бакча дагы, паркы дагы салынып атат. Мына келе жаткан жылы бүтүрүп, тапшырып беребиз. Так. Болду, эми негизги эле темалар ушул экен, калгандарын аткаруу бийлиги. Рахмат. Так, азыр кой. Рахмат, азыр мен Угуп коелучу, угуп коелу. Assalamu alaikum, кандайсыздар жаштар? Тынчыңыздарда алган үчүн кечирим коюңуздар. Менин атым Сыймык, Корея Республикасынын жергат болуп келдик да. Могу шайлоо округу могу киргизилген шайлоо округу боюнча жакшы система кылгансыздар. Алла разы болсун. Андан кийин могу шайлоочу участоктор боюнча бизде тышкы жакта бир шайлоо участогуна баруу үчүн 200-300 километр жол жүрүп калат да. Анан да кайра обратно кайтса дагы плюс ошо 200 километр, ошо 300 бир шайлоого барып келиш үчүн 600-700 километр жол жүрүш керек болот да. Сырт жакта ошо мекендештерге онлайн түрүндө ошол киргизип берүүңүздөр өтүнөр элек да шайлоонучу. Ал жерде ошо пилотный форматта өткөзүп берсеңиздер мүмкүн болсо. Андан кийин жеге берде эгерде ал жактарга да эгер штраф түрүндө болуп калса, штраф киргизип болуп калса жана шайлоого барбагандарга, анда мекендештерге кыйын акыбалда тушуп калабыз да. Мен сизди түшүндүм. Эми мындайда биз ар кайсы жердин баарын эле бир 10 кыргыз жашаган жерге деле ача албайбыз да. Баягы основном көп кыргыз жашаган шаарларга ачтык да баягы. Чет өлкөлөргө 100дөн ашык ачтык окшойт, 101 100дө ачтык да. Анан эми ал алыстан келгендер ал 5-6 кыргыз болушу мүмкүн. Анан аларга чейин жетиш өтө бул өзүнчө расход, өзүнчө кыйын. Анан онлайн добуш берүүнү чет өлкөдөлүктөргө. Анан муну карап көрөлү да. Чоң Жет өлчөп бир кеспесек, мен жанагы айткандай болот да. Аякта дагы сатып алуулар болушу мүмкүн. Баланчанын офисине чогулгула, добуш бербей тургула, ушул жерден беребиз деп туруп, аны да кылып ийет биздин кыргыздар, талапкерлер. Урматтуу делегаттар, эми биз күн тартибиндеги маселе боюнча азыр кичине тартипке түшөлүк. Урматтуу төрага, эми сиздер эми калган ишиңиздер бар да, чечим кабыл аласыңар, резолюция кабыл аласыңар дегендей. Мага уруксат берсеңиздер, мен кийинки иш чарама бара берейин. Кийинки жолу ушканча чейин саламатта болуңуздар. Рахмат.
Урматтуу делегаттар, ишибизди дагы улантабыз. Садыр Нуркожоев, сизге чоң рахмат. Рахмат. Ыраазылык билдиребиз.